Сапарбаев Медербек Мусаевич, Сузак району. 2018 жылы Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондун негиздеген. Алгачкы кайрымдуулук иштерин мекенибиздеги жардамга муктаждарга, оорлууларга жардам колун сунуп, үй жокторго үй салып берүүдөн баштайт. Ушул учурда 100дөн ашуун оор, бөйрөк, аккан, жүрөк, көз, кулак, төөк омурткаларын түздөө, оор операцияга муктаж болгон бейтаптардын каражатын чечип, Индия, Түркия, Россия жерлерине алып барып, операция жасатып келсе, 25 үй бүлөнү жаңы заманбап турак жайлуу кылды. Тулуп өскөн ата журтунун жолун оңдоо, аялдамаларды орнотуу жана жарыктандыруу иш аракеттери да Медербектин ар жылы ишке ашыра турган иш пландарынын ичинде. Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздер менен Бейишим ата-энем көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биздин Бейишим ата-энем көрсөтүүбүздө конокто Ак Ниет Аманат кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Медер Сапарбаев жана анын апасы Жамал Жороева биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Сизди куттуктайбыз. Бүгүн атайын ак жүрөк сыйлыгы менен сыйланып атыпсыз. Бул сыйлык негизи эле кандай адамдарга берилет экен? Алгач ушу эфирибизди баштарда ушул сыйлыгыңыз туурасында билгим келди. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргызстандыктар, кыргыз элим, арбаңыздар, жалпы Супер ТВ каналынын көрөрмандары. Рахмат, биринчиден, албетте бул сыйлык мен ойлойм, элибиздин сыйлыгы, анткени ата-энебиздин сыйлыгы, бир туугандарыбыздын, бизде ушул деңгээлге жеткирген ата-эне мугалимдерибиздин, эли журтубуздун сыйлыгы жана сыймыгы деп билем. Анткени бул ак жүрөк номинациясына мындан 2-3 ай мурда бизден ошол Жалал Абад областынын Сузак районунан сурашкан окшойт, анан ошол жерден бизде сунуштаган экен. Буга чейин дагы президенттик наградага сунушташты эле чындыгында Сузак районунун администрациясы. Анан ал учурда эмнеге болбой калды окшойт го, ал башка эме болду, түшүнбөдүм. Анан бул учурда ушул бизде ушул сыйлыкка сунушташкан экен. Анан ал жактан өздөрүнүн комиссия тобу бар экен. Бүт бардыгын карап чыгат экен, эмне жумуш жасадың бардыгын, кайсыл күндө ишиң башталган, канча адамга кызматың тийген. Кыскасы, кайрымдуулук иште жүргөн, жылына эң болбоду дегенде 1 миллион сомдон жогорку деңгээлде кайрымдуулук жасаган Кыргызстандагы ошол меценаттарга тапшырылат экен. Азыр бүгүн биз жалпысынан 16 киши алып турбуз. Кыргызстандан 200дөн ашуун меценаттар сунушталып, анын ичинен ошо 16сы тандалып чыгыптыр. 16нын ичинде биз дагы бар экенбиз дегендей. Албетте биздин ишибизди булардын комиссиясы туура көрүп, ушул сыйлыкты тапшырды. Ушул учурдан пайдаланып, ушул ак жүрөк номинациясын тапшырган кайрымдуулук, Айкөл кайрымдуулук болуп калат. Айкөл кайрымдуулук фонду бар экен. Бул фондун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков, өзү дагы меценат, көптөгөн эл журтуга кызмат этип жүргөн. Андан сырткары Апаз Жумагулов, мына ошол биргеликте ушул коом түптөлүп, анан кыскасын айтканда ушул эл журтубузга салымы тийип аткан жаштарга мотивация берели деп ушул иш-чараны өткөрүп атышкан экен. Аябай мен деле туура көрдүм. Биз дагы Кудай насип кылып ушундай жаштарга дем күч берип, мотивация берип, ушундай эмеге жеткенди Кудай насип кылса экен деп ойлондук. Сиз ушундай толкунданып жатсаңыз керек, Анткени уулуңуздун сыймыгы бул сиздин дагы сыймыктыр. Сиздин жетишкендик билимибизде сиз ушунча жылдан бери билим берүү тармагына, эл агартуу тармагына салым кошуп келеткен сөзүңүз. Азыр пенсия курагындасыз. Өзүңүз жөнүндө алгач биздин телекөрүүчүлөргө тааныштырып, андан кийинки бүгүнкү сезимдер менен бөлүшсөңүз. Рахмат. Биринчиден ошо балама рахмат, ошо сыйлык кут болсун, мындан да чоң сыйлыктарды алсын. Белгилүү ошо Кыргызстанга белгилүү инсандардын колунан ушундай сыйлык алып сүйүнүп атам. Ошо сыйлыкка татыктуу болуп, ошо бергенине рахмат ушуларга. Өзүм ошо Жалал Абадда педагогикалык учурчаны бүткөн, башталгыч класстар боюнча 10 жылдай иштедим, мектепте мугалим болуп. Апам да мугалим болчу. Ошо мугалимдин үй бүлөсүнөн тарбия алганбыз.
Кудайга шүгүр, ошо баламдагы ошо мугалимдердин үйлөсүнөн таятасынын атасы мугалим болгон, мен таятам мугалим болуп, мектепте директор болуп иштешкен. Абасы Ошто институтта иштеген. Ошолордун тарбиясы менен ушинтип болуп атса керек. Кудайга шүгүр. Жамалап айтсаңыз, сиздердин студенттик күндөрдөгү көзөрмөндөргө токтолойлу. Ал кездер кандай болгон? Студенттик күндөр эстен кетпейт. Ошо Жалал Абадта училищада окугам 4 жыл. 8-ти бүтүп эле киргенбиз да. Ишке айдайт эле, сельхоз работа. 1-чи курста эле ишке барганбыз. Ошо Көкжалаң шаарында помидор, жүзүм терип, айтсам эле балдарыма жомоктой болуп ишенет. 40 яшык помидор теребиз да күнүнө. Bir күндө тересиңерби апа дейт. Ооба да bir күндө тересиң. Болбосо окуудан айдайм деп. Ошону кечки аракет кылып 40 яшта терет элек. Азыркы 8-чи классты бүткөн балдарга салыштырып эметем да. Азыр андай иш кылышпайт. Ошо пакта терет элек. Алгачкы эмгек жолуңузду айтып берсеңиз, кайсыл жерде баштагансыз мугалимдик кесипти? Алгач кайсы айылда баштадыңыз же кайсы шаарда баштадыңыз? Алгачкы эмгек жолум ошо Жашасын деген айылда, Жалал Абад областында Жашасын. Жаңы мектеп курулуп аткан. Ошол жерде ал жерде да эстен кеткис болгон. 6 жаштан балдар 1-чи класска окуйт деп 6 жашты берген барганымда эле. Ошончалык турмушка чыгып калгансызбы? Жок, чыкпай, ооба, 2 жыл иштегенмин. Турмушка чыкканга чейин. Жаш балдар сизге беришти. Ооба, 1-чи класс деп 6 жашты берип, эми садикте да балдар каалаганда чыгып кетет. Оорураак болгон. Ошо шарт болбой, атасы Россияда болду. Үйдө ошо балдар тарбиялеп отуруп калды. Апа, балаңызды bir күн Индияда, дагы bir күн башка bir чет өлкөдө жүргөнүн биз көрүп угуп калабыз. Ушундай бир кайрымдуулук иштерди кылып жүргөн үчүн анан ушу балаңыз чет өлкөгө кеткөндө сиз үйдө күтүп, чыдамсыз менен күтсөңүз керек. Ошондогу сезимдер менен бөлүшсөңүз, ушул тынч келсе, ар бир эле апа күтөт да баласы бир бишектен ошко кетип калса деле, яман эсен жетип келсе экен деп, Балам иши мындай карап турсам оор, өтө оор. Ушу кээде телефону тынбайт. Ошо алыс бир жака келсе, келгиче кыжалат болосуң, ошо тынч аман, ошо оорулар жакшы болуп сакайып келсе, тынч эле барып келсе экен деп кыжалат болобуз. Анан ушу көпчүлүк жардам сурап үйгө чейин барышат. Анан баягы жетишпей алгандардан кечирим сурап, мен деле кечирим сураймын. Эми балы жетишинче аракет кылып атат. Ошо кай жерде болсо тынч болуп, иши ийгиликтүү болсун деп тилеп отурам. Ушу келгиче күн түнү кыжалат болобуз, тынч аман келсин деп. Мендер мырзанын өзүнө кайрылып, жетишпей калганда сизге да кайрыла калышат экен да, жакыныраак Үйгө айылдар. келишет ошончо. Үйдө жок да үйгө барышат. Үйгө барышып, эми айласынан барышат да, ооба да. Ооруп атса, биякта акчасы жетишпей атса, муктаж болгондор барат да. Уулуңуздун бул кылып аткан кызматына сүйүнсөңүз керек, Ооба, Кудайга шүгүр, сыймыктанып, сүйүнөп, баягы тайнеси айтты эле, балам жакшы иш кылып атсың, бирөөгө жакшылык кыл колуңан келсе деп. Ушу элдин патасын алып, баягы алтын албай алкыш ал дейт. Ушу элдин патасы менен жүрөт, эми ошо балам пешинеси ачылып бактылуу болсун деп. Мендер мырза, мынакей кайрымдуулук фонду ачканыңыздардан баштап ушул күнгө чейин канча бейтапты чет өлкөдөн барып дарылаттыңыздар, канча адамга үй салып бердиңиздер, ошол боюнча да бир аз токтолсоңуз. Быйыл 2023-жыл чындыгында аябай бир чоң нагрузкада болдук. Өзүбүзгө кээ бир учурда тамак ичкенде эле убакыт таппай калган учурлар болду. Ушу кыш ичи бейтаптар менен күрөштүк. Индияга ушу быйыл эле 4-5 жолу барып келдик окшойт. Бир барганда 5-6 пациент алып барабыз. Эми ал пациенттер кимдер? Алар ошол чыныгы муктаждар да. Алардын баардыгын кеминде $15,000 асты $40-50,000 чейин каражаттарын чогултуп алып, даярдап, анан өзүбүз кошо баш көз болуп алып барып, мындай жакшы больницаларга, өзүбүз фонд келишим түзүлгөн больницаларга алып барып, дарылатып кайтабыз. Мындан сырткары буга чейин жалпысынан ошо 25-26 үй бүлөгө, чыныгы муктаж үй бүлөлөргө үй салып бердик.
эң чоң жумуштарыбыз ушул 100дөн ашуун инсанды ушул Турцияга, Индияга, Россияга алып барып келдик операцияларга. Булар боор, бөйрөк, көз, кулак. Ушу Кыргызстанда операция жасай албай тургандагыдай бейтаптар аябай оор. Эми алардын жанында турсаң кыйын. Азыр жогоруда сиздер айтып кеттиңиздер, апам да айтып, телефондо жөн эле жооп берип коюш кимдир бирөө үчүн оңой. Жооп берип эле койсоң болот эле го деш мүмкүн, тындырбайт. Анын үчүн бир жерде кечке телефондо чукулап отуруш керек жооп берип. Бул бир, экинчиден жөн курук жооп бериш мен үчүн оор. Кайрылгандарга бир үмүт менен кайрылат алар, кичине бир жардам сурап, бир жакшы үмүт менен. Анан ошол үмүтүн бир актай тургандагыдай, кичине шарттарга жараша шарт болгондо жардам бере ала тургандай болуп жооп берсек деп ушундай аракет кылабыз да. Негизи кайрылгандар чындыгында көп, жетиш өтө кыйын. Эми биздин фонддо өзүбүздүн эле Кыргызстанда карапайым эл колдоп турат да, мамлекет тарабынан эмес, же башка улуттар тарабынан эмес. Ошентсе да биздин мамлекетибизде мына ушундай ак жүрөк номинациясына татыган көптөгөн чыныгы айкөл элибиз көп экен. Мына ошо элибиздин колдоосу менен ушунча ийгиликтер жаралып келатат. Айтып отурсаң оңой, бирок кечеги өткөн күндөрдүн баардыгын эстеп, мындай көз алдыңа салсаң кантип ушул иштер жасалды деп таң каласың. Анан жогоруда жана апамдын сөзүнө да кошулуп кетким келип атат. Албетте ушул күндөргө, ушул эрезеге жетишибизге себепкер болгон ушул ата-энебиз, эже агаларыбыз, анан чоң атабыз, чоң энебиз, анан тайнем болгон. Ушу тайнемдин, чоң атамдын колунда көп жүрүп калдым да жаш кезде. Улам каникулда ушулардын астына жөнөтөт эле, мурункулардын астында жүргөндө мен азыр мисалы азыркы 21-кылымдын дагы заманда жашаган менен мен мурункулардын кемпир шалдын тарбиясын алып калгам деген. Тарбиясын да алгам, анан ушулардын эмеси да жагат да. Анткени булар мурункулар эч кандай алдаган эмес, туурабы? Дүйнө деген эмес, өзүм деген эмес, бирөөгө барып кызмат кылса дагы акысын сураган эмес. Мисалы акчалай азыр кичине кызматташып карашып койчу десең, мисалы сөзсүз сурайт да, мисалы бирөөгө эме кылып койсоң, жардам берип койсоң, же болбосо мисалы биздин фонддо деле баягындай кээ бир учурларда моралдык колдоого муктаж болуп каласың. Көбүрөөк адамдар кызматташып, карашып, ушинтип калса дейсиң, бирок кээ бир учурларда ушу бир бут басып койбогон инсандар деле болот. Ошентсе деле алдыга жылы берели дейсиң. Анан тайнем өзү баатыр эне болгон да. 10 баланын апасы болгон. Тайнем өзү баатыр энелердин катарында, ушу баатыр энелер жылда сыйланчу 8-мартта. Ошол сый көрүп жүргөн учурларда ниет болот эле, келет эле да, ушундай бир кыргыздын мыкты жигитинин сыйын көрүп келдим балам деп, кичинекей бала элек. Анан ошондо биз да ушундай болсок деп кыялданчу элек да. Кудайга шүгүр, мына быйыл 5-жыл болуп атат. Биз дагы ушу элдин катарында 5 жылдан бери баатырлерге чай берип келатабыз дегендей. Албетте жашта кандай кыялдар болсо, ниетиң түз болсо, ошого жараша иш кете берет экен. Анан негизи ушул тарбия албетте ата-эненин тарбиясы эң чоң салым. Азыр апам мен эми угуп атам, шоктогонун билбейм, эми жаш кезимде элестете албайм, бирок тарбия катуу эле болгон. Мисалы апамдын колу деле тийгенин эстей албайм. Атабыз аябай мындай сүрдүү тарбия берген экен. Ошого бир четинен ыраазы болом. Мисалы кээ бир балдар көчө басып деле кеткен учурлар болот. Атабыз бир короодон сыртка деле кечке мал чыгарчу эмес. Баягы 11-классты бүткөнчө вечер тиги буларды биз көргөн деле эмеспиз, чынын айткандачы. Анан ошол мектеп, үй бүлөнүн тарбиясынын аркасында шоктонсо колу тиет, шоктонбосо анан да апам бир нерсесин эстеп айткым келип турат. Менден кийинки карындашым төрөлгөн, өзү боорукерлик бул апамдан жукса керек. Апам аябай ушундай боорукер да. Анан менден кийинки карындашым төрөлгөндө, өзүңүз айтып берсеңиз апа, менден кийинки карындашым төрөлгөндө төрөйм деп ушу таяжемкинде жүрөм. Анан баламы алып кетти атасы. Ошо тоо жака чоң энесине алып кетем деп.
Анан бала саğa кемде. İyilap tünü menen bayağı. Şu balam bir günden ertesi kayrap geldi. Уулуңузду сагындырып ыйладыңызбы? Şu bala sağ kemde. Эмне болуп калды? Кулап калган жокпу да? Ne oldu de oylanıp. Hani ertesi kayrap geldi, iyilap gömbe koydu hep. Şu ikinci kızımı töreyim dep жүрүп. Şu kiçinesinde akıldı o. Ошо апамдын үнү Кудайга жеткен экен көрсө, баягы боорукерлиги мени түнү менен ойлоп уктабай ыйлап чыкса, ошол тайэжеси айткан экен, балам сен мындай бала. Mugallim de taң kalganda, oy tova ушундай Апа bala азыр sağ дагы adamdı. ошол күндү эстеп алып. Bala sağ adamdı şu senden gördüm. Toğuk kana jasap, toğuk bagatırı, kepter jana. Жақсы көрүп ошоларды. Анан тоок союп бер десең, эч сойбойт эле, апа ушул зорго чоңойтуп соёсуңар деп качып кетет эле. Көчөгө алып чыгып кошуналарга сойдурам. Ушу боорукерлер да кичинесинде эле. Эме өзүнүн кийинки эмелер, инелерине кандай мамиле кылчу? Инелерине, карындаштарына? Инелерин баарын ушу карап, тарбиялап, аларды бир урушпайт, урушмак турсун, бир урушпайт болчу. Ошо кичинесинде эле боорукер экен да. Медер жана айтып калбадыңызбы? Апам бир таяк менен уруп койгонун бир байкаган эмесмин. Биздин эми балалык кезибизде апалар бир көз караш менен мынтип карап койгондо бардык нерсени түшүнчүк го. Ошол көздөр менен айтып берсеңиз. Эмне кылып сиздерди мындай кайсыл нерсеси менен түргөр көз койгондо сиздер мындай сестенип калчыңыздар? Негизи баягы кээде апама кээде чынын айтканда туура эмес тийип алган учурлар болот. Ошондо деле апама тамашалап айтып коем, апа эмне нексеңиз ошону аласыз. Анчалык эле эркелетип, боорукер кылып чоңойтпошуңуз керек эле. Мына эң чоң болсом деле, эң кичинесиндей кылып дагы деле ушинтип баягындай мага билдирбеген менен эркелетип ушундай эме кылышат чындыгында. Анан ошол мен эс тарткандан бери апамдын бир деле урушканын деле көрбөптүрмүн да. Таягын деле жебептермин. Ошол атам аябай сүрдү эле, көп деле андай таяк деле жебедик болгону, ушундай бир сөз менен катуураак тарбиясы бизге уже жетет эле да ошол нерсе. Ана менден кийинкилери, ушу инилериме ошол баягы эң чоңу кандай болсо, ошол нерсе уланып кете берет экен да. Эң чоңу ошо мага мен ушул бой жетип калганга чейин чогуу болдук. Анан атам Россиялап кетип калды. Ошо инилеримди мага дайындап, мага катып айтып, ошентип эле келе атат дегендей. Кандай белек берип сизди кондурган? Эми сизге көп белектерди берсе керек, өтө бир эсте калган кандай белекти берди сизге? Белек дайым эле берет туулган күнүмдө. Ушул Меккеге бардык, ажылыкка барып. Сизди чогуу алып. Ошондо өтө сүйүндүм. Ушу балама ыраазы болуп баягы. Мен ата-энем дагы барган эместе бир жагынан өкүндүм. Ушу мен деле ата-энем ушул жака алып келсем деп. Кудайга шүгүр, ошо белек. Өтө чоң деле белек күтпөйм баламан. Негизгиси аман болсо жанында дейсиз. Ден соолугу чың болуп эле. Ошо бактылуу болсо, ошо ата-эне бактылуу да балдар бактылуу болсо, тыныч жүрсө, оорубаса, ден соолугу чың болуп. Негизи биздин устатыбыз бар. Азыркы учурда Жалал Абад областынын казысы, дин алымы Нематулла ажы бар. Мына ушул устаз менен көп кеңешип турам. Анан бир ушул кеңешкени барып калсам эле жакында умрага кетип атам деп калды. Анан эми ал көптөн мурда кыял деле эмес болчу, жакында эле ушун ниет болгон кыял эле. Ар бир эле балада ата-энесин апарсам деген кыял болот, бирок анан негизи ошондой киши менен атамды мындай тааныштырып, үй бүлөнү тааныштырып, же жакындаштыргым келип өзүнчө эме болчумун да. Анан атамды биринчи жөнөткөнбүз. Биз апам экөөбүздөн мурда атам кетти. Анан эле ошол Нематулла ажы айтып калды, устатыбыз. Паспорттарын алып кел деди. Башка нерсени сураган жок. Тыйын, жана башка нерсени сурабай эле алып кел деди. Ушундай атам жөнөтсөм деп калсам эле алып кел деди. Алып келип эле берсек болду, даярдансын кеттик деп калды. Анан ошондо атам менен устаз таанышып, анан экөө Меккеге барып, атам да эми көчө түздө көп жүргөн, көп адамдар иштешип жүргөн, эл билет. Негизи мындай кичинесин менен
карысына чейин бардыгына бирдей да атам мамилеси. Бул жаш бала же бул чоң киши антип ылгабайт. Анан ошентип ошол устаз экөө Меккеде дос болуп калышыптыр. Экөө тең бири-бирине мындай туура келип, устаз мындай сунуштай албай бир аксакалга айтыптыр. Ушул киши мага жакты. Биз эртең өрсүнө ушундай жерге барабыз, Каабанын эмесине. Ошол жерде достошобуз, сиз күбө болосуз. Бияктан атам айтат экен, экөө билбей эле анан ошол жака Айштам ошол жерге алып барып, Нематул Айштам анан ошол жерде экөө достошот, аябай бир сонун болуп сүйүнүп келишип. Андан кийин эле Айштам айтып калды, кийинкиде Аяшым экөөңөр даярдангыла деп калды. Ойдо жок. Менде деле бирок ниет болду, ошондой даярдангыла деп калды. Эми ошол тиешелүү эмелери бар экен. Төлөмдөрү, документтери, алардын даярдадык. Анан эле жөнөдүк, апам менен барып. Ошол жерде дагы жана апамдын ушундай бир мен азыр 30-тан өтүп калсам, 3 жашар баладагыдай эме кылат да. Бирде Мекке аябай чоң да. Каабадан чыкканыбызда эл аябай көп. Апам бир жака кирип кетип, чыкканча биз күтүп турганбыз бул жакта жаамат менен. Апам чыгып эле ушу менден кыжалат болгонмун, чыгып эле жөнөптүр да, чуркап эле. Астыны көздө анан бая жака чуркап барса, кыйлага чейин сааттын астына чейин барыптыр Каабадан. Ал жерге чейин барып таппай, кайра аркага кайтат экен. Биздин жаныбызга чейин келип туруп, кайра аркага келип анан дагы бирөөдөн угуп калып, анан мен да шашып жок болуп кеттик. Апамды бирөөнү жөнөттүм да, барсам ал жакта жок, анан шашып бул жака жөнөп калсак эле апам бешара чуркап көзүнө жаш алып келе жатат да, жаш баласын жоготуп бергенде болчу. Анан ушундай бир эмелер болгон. Аябай сүйүнүчтүү, сонун күндөр өттү. Балаңыз жоготуп алдым деп ойлодуңузбу? Калың жыктын алдында. Кыжалат болуп жерден. Меккеге баргандан кийин мисалы барган киши өтүп кеткенде эле, тирүүдө эле мисалы чоң атасын же чоң энесин ажы кылып келсе болот. Апам ошо өзүнөн кийин 2 кишини ажы кылды, тайнемди, анан бир тууган эжесине 2 кишини ажы кылды, ошол амалдарын аткарып ажы кылат да. Мен дагы апам айтып кетти го, абам бар эле, ошо атамды окуткан Саарыбай деген, ошто институтта агай болуп иштеген. Атамдын ушул эмесине келишине ошол абабыздын салымы чоң. Ошол кишини биринчи эстеп эле ошол абамды ажы кылгым келди. Мен ошол абамды ажы кылдым. Кадимкидей барып келгендегидей, мисалы көз өтүп кетсе деле ошо ажы болуп кабыл болот экен да. Анан билгениңизге караганда Медер мырза бойдок. Буга чейинки көрсөтүүдө көптөгөн биздин теле көрүүчү кыздардын ата-энелери ушундай күйөө бала бизге болсо кандай сонун болот эле деп жазган комментаторлор да болгон. Негизи эле кандай келиндүү болгуңуз келет? Медер мырзанын жанында аркалап жүрүүчү кандай жубайды каалайсыз? Балам ошо эң чоң балам. Ошо элдин кызматында жүрүп, эми убакыт деле болот эми. Ошо үйлөнөм деп эле бойдок. Кудай кааласа эми жакында той болот деп атабыз. Ошо келиним ыймандуу, акылдуу, түшүнүктүү болсо, баардыгы ошону тилейт. Ошо балдарыбыз бактылуу болсун деп тилейбиз баардык ата-энелер. Мээнеткеч, ак көңүл, түшүнүктүү болсо эле баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Ошо тарбиялуу үй бүлөдөн болсо деп ошо жакшы тилек кылабыз да. Кудай кааласа ошо пешенесине жакшы кыз туш келип. Дайыма кандай жерде болбосун, ушундай бир каалоо тилектерин айтып, анан сөзсүз ушул качан үйлөнөсүн деп кетишет. Анан көптөгөн апалар, эжелер, жеңелер бар ушундай өздөрүнүн кыздарын, азыр эми 21-кылым динден баардыгы кабардар дегендей, анан өздөрүнүн жакындарын, кыздарын же сиңдилерин тааныштырып, сунуштап калган учурлар көп болуп келет. Эми бул баягы мактанып түрдө болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол учурларда дагы кээде убакыт болбой калат да. Эми алар таанышкандан кийин убакыт бөлүш керек, кичине ухаживать этиш керек дегендейчи. Ресторанга алып барыш керек, Жо ресторан андайдан го эме жок. Болгону элдин иши балдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, Медер мырза үйдө канчанчы бала, андан тышкарыда канча балдарыңыз бар, кайсыл жакта алар окушат, кайсыл жакта билим алышат же эмне кызмат кылышат, ошолор боюнча дагы? 5 балам бар. Эң чоңум ошо Медер.
Андан кейін 2 қарындашы, да 2 ұлым бар. Қарындаштары да оқып, біреусі медик болу іштейді. Bir kızım da şu işteydi aldığı arxiv boyunca. Keyinki olan Moskvada işte otadı. Kiçinekeyim de okuyuşum Bişkek'teyin kiçinekeyim. Şu mederim de okup çoğurku bilim diyor. Ama şu kiçinesinde boğurker olcu. Boğurker oluyor. Üyde kolma kol putma futbol jardan beretile. Uğul olsa da o jardan berip. Bir balada olup bir şoklanıp kıynalıp bir bakkan dili жоқ. Bir kiçinesinden ile Kudayga şükür. Tertipli olup. Балким сиздин мугалим болгонуңуз үчүн тартиптүү болгондор. Көчөгө чыкса, "Ай, сен мугалимдин баласысың, андай болбо, мындай болбо" деп илгеркилер көп айтып калчу го көчөдө. Ошонусунан же нарактан болобу. Кээ бирде мугалим балдарынан деле шоктор болот эми. Медер мырза, сизде ушул коомчулукка жанагындай аярлуу катмардын өкүлдөрүнө жардамдашып жүргөнүңүздү дайыма билебиз, мындай кайрымдуулук иштерди аркалап келесиз, анан балким саясатка барсам, мындан да жакшы иштерди кылмак белем деп ойлоп калган күндөр болбойбу? Мындай келечекте саясатка барсам деген ойлоруңуз жокпу? Жакшы суроо бердиңиз. Негизи биздин азыркы жасалып аткан жумушубуз кээ бир учурларда кол жеткис болуп, чечилбей, ал жеткис болуп турганда баягы мамлекеттин күчү керек болуп калган учурлар болот экен. Ошондо кээ бир учурларда ойлонуп да кеткен учурлар болду. Ойлонот экенсиң себеби тырбалаңдап эле кичинекей иш менен аракет болуп чече албай жүргөн учурларда бир чоң кызматтарга урунуп, Кыргызстандагы мисалы эле айтканда биз көбүнчөсү ооруп аткандар менен, муктаждар менен ушул көрүшөбүз да, анан айрыкча мына Кыргызстанда операция болбой турган учурларда башка мамлекет менен биргеликте ушул Кыргызстанда жасаса болбойбу деп бул нерсени мен 2018-19 жылдарда баштагам. Мына кече угалы аябай сүйүндүм. Биздин азыркы президентибиз Түркия менен биргеликте келишим түзүп, ушул трансплантация боор бөйрөк операциялары Кыргызстанда жасалсын деп аябай көңүл буруп атканды аябай мени сүйүндүрдү. Мен ушул жумушту калп айтпасам 2019 жылы баштагам. Кээ бир удан мурунку 6-созуктагы депутаттар кээ бирлери билсе деле керек. 60-тан ашуун депутаттарга кирип чыкканбыз. Ушул иштерди колго алып бериңиздер. Канчалаган эли журтубуз кыйналып бөтөн жакка барып жүрөт. Президент туура айтты. 40 миң, 50 миң доллар каражат менен эле чечилбей, донор маселеси бар, тууган уругу менен кыйналып, бөтөн эл, бөтөн жерде мусафир болуп, канчалаган кыйынчылыктарды көрүп жүрүшөт. Ошол учурларда аттең ушул биздин бейтаптарыбыз Кыргызстанда операция болсо гана эле деп ойлоносуң, бирок ал нерсе биздин колубуздан келбей калат экен. Ошол учурларда кап ошол жерге барып, бир жаңы мыйзамдарды алып кирип, колдоо тапкан болсо, эли журтубузга бир чоңдогон бир кызматтарды көргөзсөк деп кээде ойлоносуң. Балким эми элдин муктаждыгы, зарылчылык болуп турган болсо, барыш керек. Бул элдин багандай Эли колдоп турса дейсиз, колдоо буйруса колдобойт, ал жагы да туура, бирок негизи элдин муктаждыгы, зарылчылык болуп турса, мисалы биз ошол биринчиден Алланын ыраазычылыгы үчүн, экинчиден элдин ыраазычылыгы үчүн кызмат кылып атабыз да. Анан элге бул зарылчылык болуп турса, кайсыл жерге болбосун, саясат эмес, саз болсо дагы кириш керек болот да. Саясатынго мындай турсун айтпайм, сазда элдин бир ушу муктаждыгы бар десе, анда ал жерге дагы кирип, ошону алып чыгыш керек болот да. Мендер мырза, жанагы сөзүбүздүн башында айтып калдык да, Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду депчи, анан азыр жаңы кошулуп калган челе көрүүчүлөр бардыр, балким ушундай бир кандайдыр бир чет өлкөдө жасалуучу операцияга муктаждыр да. Ошондой бардык эле адамдарды сиздерге кайрылса сиздер жардам бере бересиздерби же кандай жолдордо сиздер жардам бересиздер? Балким теле көрүүчүлөргө түшүндүрүп өтөсөң ушул жардамды. Эми биздин фонддун өзүнүн уставы бар. Чыныгы муктаждыгын карап көрөбүз өзүбүздөгү. Фонддун комиссия тобу бар, комиссияда карап чыгат. Муну мен өзүм чечпейм. Ошол комиссияда дагы ошол юристтер бар, дин алымдар бар, дин тармагында кыскасы биргеликте анан эң муктаждыгына каралат. Эми кана колдон келсе кайрылгандын баарына жардам бергин келет, бирок мындай
акыбалың жетпейт да, анан ошого колуңан келишинче бир аракетти жасай берели деп. Ошол. Мендер мырза, ар бир ийгиликтүү мырзанын артында апасы же жубайы болот. Сиздин артыңызда апаңыз бар экенин бүгүн көрдүк. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Аман эсенсиз Жалал Абадка жетип алыңыз. Сиздин иштериңизге ийгилик. Анда эркин микрофон берейин, биздин жалпы телекөрүүчүлөр менен коштошуп алыңыздар. Рахмат ошол силерге дагы ошо телевидениеге чакырганыңарга. Элибиз тынч болсун. Заманыбыз тынч болуп, тынччылык болсун. Жамандык болбосун. Чоң рахмат. Жалпы ушул Супер ТВ каналдын жалпы жааматына, көрүүчүлөрүнө, колдоочуларына чоң ыраазычылык билдирем. Эң негизгиси заманыбыз тынч болсун, эли журтубузда ынтымак болсун. Ушул мамлекетибиз дагы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулсун. Буйруса мамлекет бизге эмне кылып берди деп карап отура бербестен, мамлекет үчүн биз эмне кылдык деген ураан менен ар бирибиз жашаштыкты Аллах Таалам насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү Бейишим Атенем көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто Ак ниет Аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер Сапарбаев болду жана анын апасы Жамал Жороюлар болду. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы, сак саламатта туруңуздар.